Саламатсыздарбы, ынтымакта кабарлардын толукталган чыгарылышы аны менен тааныштырып, кызматыңыздардан мен Адина Досумбетова. Алгач бүгүнкү күндөн кыскача. Тыңчылыкка шектелип кармалган Алтынбек Буралиев 2 ай тергөө абагында кармалат. Кыргызстанда дин чөйрөсүндөгү мамлекет саясатынын 2020 жылга чейинки концепциясы бекитилди. Коомчулук муну кандай кабыл алды? Өрк ал десе башалган сыяктуу. Бул деген ислам деген эмне десе, ислам деген бул жанагындай дамбалды кийиш керек турбайбы? Ош шаарында айрым автотоктомолор унаалардан 20 сомдон акы алууда. Талаша албайбыз да 10 сом. Орусиянын Сургут шаарында 2, 3 жана 6 жаштагы балдары менен бычакталып өлтүрүлгөн аялдын сөөгү табылганы тууралуу маалыматты Азаттыкка Кыргызстандын Екатеринбургдагы консулдугунун өкүлү Азатбек Береналиев тастыктады. Жергиликтүү кыргыз диаспораларынын өкүлдөрү каза тапкан 34 жаштагы аял Кыргызстандын атуулу экенин айтышууда. Ошондой эле кылмышка шектелген адам дагы Кыргызстандын жараны болушу мүмкүн. Азыр маалымат такталып жатат, деди Береналиев. Бул окуя 31 октябрда болгон. Кылмышка шектелген 27 жаштагы Райынберт Сабировдун сөөгү 2 ноябрда Сургуттагы курулуш жүрүп жаткан бир жерден табылган. Жергиликтүү тергөө органдарынын маалыматына ылайык, ал өзүн асып жанын кыйган. Өлкөгө оң рулдуу унааларды алып кирүүгө тыюу салуу маселеси кайрадан көтөрүлдү. Ички иштер министринин орун басары Рыскулбек Жапаркулов парламенттин мыйзамдуулук, тартип жана кылмыш менен күрөш комитетинде Кыргыз Республикасынын жол кыймылы тууралуу мыйзамына өзгөртүү киргизүүнү сунуштады. Ага ылайык Ички иштер министрлиги оң рулдуу унааларды айдоого тыюу салып, документти акырындык менен ишке ашыруу максат алат. Министрдин орун басары кошумчалагандай, соңку 5 жылда өлкөгө кирген оң рулдуу унаалардын саны 36%га өскөн. Кыргызстанда жалпы 1 миллиондой унаа катталса, анын 13%нын рулдук башкаруусу оң жакта жайгашкан. Аны менен бирге жол кырсыктарындагы оң рулдуу унаалардын катыштыгы 21%га жетет. Жыйынтыгында комитетте оң рулдуу унааларды өлкөгө ташууга тыюу салуу мыйзам долбоору жактырылды. Кыргызстанда Коргонуу кеңеши дин чөйрөсүндөгү мамлекет саясатынын 2020 жылга чейинки концепциясын бекитти. Президент Алмазбек Атамбаев ашкери исламдашуунун төркүнүндө Кыргызстандын улуттук өзгөчөлүктөрүн унуткарып, маңкуртташтыруу максаты турганын белгиледи. Мындан сырткары диндин арты менен кийинүү маданияты да сынга алынды. Келерки 6 жылда дин чөйрөсүндөгү мамлекеттин саясаты кандай болот? Концепция Ош шаарында кандай кабыл алынды? Бул тууралуу кийинки материалда. 3 ноябрь күнү Алмазбек Атамбаев коопсуздук жыйынында согуш жүрүп жаткан өлкөлөрдүн тагдырын кайталабаш үчүн мамлекет дин тармагына кийлигишерин билдирди. Коргоо кеңеши дин чөйрөсүндөгү мамлекет саясатынын 2020 жылга чейинки концепциясын бекитти. Буга чейин кызуу талкууларды жаратып келген шариатка ылайык майрамдардан баш тартуу, мана сыяктуу батырларды пир тутпоо, арабтарга же пакистандыктарга окшоп кийинүү, өңдүү маселелерге Атамбаев Коргоо кеңешинин жыйынында кенен токтолду. Пайгамбарыбыз мусулманчылыктын жолуна түшкөн элдин үрп-адатына, салтына, руханий байлыгын сактап турган улуттук өзгөчөлүгүнө, маданий жөрөлгөлөрүнө жолтоо болуучу жошундарга да уруксат берген эмес. Кыскасы, ислам менен аны кабыл алган элдин руханий дөөлөттөрү эри шаркак, бири экинчисин кемсинтпей, сый-урматта өнүгүүсү зарыл. Азыр өлкө башчынын бул сөзү коомчулукта түрдүү пикирлерди жаратып жатат. Дин таануучулар оронуп же сакал коюп жүргөндөр радикалдык агымдарга тартылып жатат дегенге кошулушпайт. Ушул жөндөрүндө көбүрөөк издениш керек жана ал үчүн көбүрөөк окуш керек. Илимсиз эле койгон менен орду болбойт. Сакал өзү эмне? Эмнени түшүндүрөт? Мындан ичинде эмне турат? Сакалдын алдындагы адамдар көбүрөөк азыр башка түшүнүккө ээ болуп калды. Булар террорист. Жок, ол сакал менен террорист болбойт. Ислам террористти жактырбайт. Динибиз ислам бул террористке каршы. Муну түшүнбөгөн адамдар ар кандай болжомолдорлорго барышы мүмкүн. Учурда студенттердин ал тургай бирдиктүү форма кийүүгө милдеттүү делген мектеп окуучуларынын арасында да хиджаб кийүү кеңири тараган. Буга биздин мамлекеттеги конституциядагы карама-каршылыктар себеп болууда дешет серепчилер. Конституция боюнча биз чектөө кое албайбыз. Билим берүүнүн мыйзамында бирок чектөө коюлат. Мектепке мектеп формасында кел дейт. Бирок конституция билим берүү мыйзамы деле конституциянын негизинде жазылыш керек да.
Бизде ушундай карама каршылыктар бар да мыйзамдарыбыздачы. Конституция каалаган диниңди тут, каалаган бизнесиңди кыл деп атат. Керек болсо 2-3төн аял алып атышат, туурабы? Шарият боюнча эркек кишинин сакал коюшу жана аялдардын хиджаб кийиши парз эмес, сүннөт болуп эсептелет. Бирок 5 маал намаз окуп, оронуп жүргөн Нурсулуу аны парз катары аткарып келет. Аллах тарабынан парыз болуп түшкөндөн кийин орону керек. Бул биз кандай десем, сөзсүз түрдө аткарышыбыз керек деген сөз да. Андан кийин турмушка чыгуу үчүн деле оронгондор көп. Оронгон кыздар жакшы экен деп көбүрөөк турмушка чыга албай жүргөн кыздар ушинтип оронгондордун угуп жүрөм, бирок негизинен мода катары же шарт андай катары кала албоо керек. Жолдошбек Бөтөнөев бүгүнкү күндө Кыргыз мамлекетинде диний кырдаал абдан оор экендигин белгилеп, жана пакистандыктарга окшоп кийинип алгандар, анча-мынча аша чаап кеткендер жок эмес экендигин билдирди. Жанагы бөрк ал десе баш алган сыяктуу. Бул деген ислам деген эмне десе, ислам деген бул жанагындай дамбалды кийиш керек турбайбы? Эркектери сакал коюш керек турбайбы? Аялдар болсо бетин жаап жүрүш керек турбайбы деп. Дават иштери активдешип атат акыркы 4-5 жылдан бери. Бала чакасын таштап Кыргызстанды керек болсо башка Пакистан, Бангладешке чейин кетип калып атышат. Аны ким финансировать этип багып атат? Социалдык маселесин ким чечип атат? Бул өзүнчө суроо. Эми студенттер, окуучулар булар жанагы өткөл мезгилди жашап атат. Булар тез кабыл алып, тез ага мындай аралашып активдешет да. Дин таануучулардын айтымдарында жаңы концепцияда диний абалды көзөмөлдөө боюнча өтө жаңыча жолдор байкалбайт. Анда диний чыр-чатактын алдын алып, диний уюмдарда кооптуу делген кишилерди көзөмөлдөө, экстремисттик пропагандага жол бербөө сыяктуу чаралар жазылган. Дин менен светтик башкаруу ажыратылып, аларга аныктама берилген. Диний уюмдар мамлекеттик башкарууга кийлигише албай тургандыгы дагы бир ирет эскертилген. Асанбек Каракозиев, Фадина Досумбетова, Азан Бузиреков, Ынтымак. Сөзсүз эле хиджаб кийип же сакал өстүрүп ислам динин кармануу керекпи деген суроону шаар тургундарына салып көргөнбүз. Өзүнүн кыргыз кийимин кийип эле кааласа жолуксалсын, дини таза болсун, дили таза болсун, ошол жагат да. Анан мектепке барып оронгонду туура эмес. Мусулман адам бул сакал койбой деле, оронбой деле ошо Алла Таалага жакшы үммөттөрдү кылып ошолорго жакшы неме кылса, ишенип ошо намаз окуп жакшы таза жүрсө, ошондон жакшы нерсе жок. Сакалыңды алып кой, мен деле намаз окуйм, мына сакалым жок го. Бир чырайлуу болуп жүрөм. Сакалды коюп, жүдөшүп, баягы бирдеңкелерди кийип алып, дуаны окушуп, жолор жуубайт. Эми сакал жашына жетсе, мындай бир 50-60 койсо болот, анан жөн деле намаз окуса болот да. Бул оронуш эле эмес, менин оюм боюнча негизинен ислам динин жүрөккө сактап, жүрөк менен туюп сезсек болот да. Оронуп туруп башка жол менен жүргөндөр аябай көбөйүп кетти азыр. Эми ислам дини десе эле чүнкөнү албаш керек. Динди эми ар бирибиздин өз эркибиз, ал кандай кабыл алабыз. Бирок ал кийим менен чектелбейт. Тыңчылыкка шектелип кармалган өкмөт аппаратынын эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн башчысы Алтынбек Муралиев 30-декабрга чейин УКМКнын тергөө абагында кармалат. Анын баш коргоо чарасын караган Бишкектин 1-май райондук соту кечинде ушундай чечим чыгарды. Бул тууралуу Азаттыкка бүгүн УКМКнын маалымат кызматынан өкүлү Рахат Сулайманов билдирди. Алтынбек Муралиев 1-ноябрда атайын кызматын тергөө абагына камакка алынган. Ага кылмыш кодексинин 302 беренеси кызматтык сыр катары саналган маалыматты чет өлкөлүк уюмга берүү же берүү максатында чогултуу боюнча айып тагылууда. Бирок өкмөт аппаратынын бөлүм башчысы кайсы чет мамлекет үчүн тыңчылык кылганы азырынча ачык айтылды. Мурдагы премьер-министр Амангелди Муралиевдин уулу Алтынбек Муралиев былтыр 11-октябрда өкмөттүн тышкы саясат бөлүмүнүн башчысына дайындалган. Ага чейин аталган бөлүмдө эксперт жана ага эксперт катары иштеп келген. Ошондой эле бүгүн Жогорку кеңештин депутаты Урмат Аманбаевага карата коррупция беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Эл өкүлү парламентке шайланганга чейин Ош облустук кургагуучулукка каршы күрөшүү борборунда эсепчи болуп иштеп турганда мыйзамсыз киреше табуу булагын уюштурган деп шектелүүдө. Башкы прокуратуранын маалыматында Урмат Аманбаева кургагуучулук борборунун башчысы жана мындагы дарыканасынын жетекчиси жана башка кызматкерлер менен бирге топ уюштуруп, каражаттарды мыйзамсыз менчиктеп алган. Алар 2009-2013 жылдары мамлекетке
17 миллион сомдон ашык зыян келтиргени айтылууда. Учурда эл өкүлү Ош шаарында жеке медициналык борбордо дарыланып жатканын башкы прокуратурадан кошумчалашты. Эске салсак, Урмат Аманбаева Республика фракциясынын мүчөсү. Анын агасы Бакытбек Аманбаев Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы. Ош шаарында айрым автотоктомолор унаалардан 20 сомдон акы алууда. Муну ушул суммада төлөп жаткан айдоочулар айтып наразы. Алардын билдиришинче, уна токтоочу жайларда 20 сомдон алынганы менен, бирок төлөнгөн сумма боюнча квитанция берилбей жатат. Бул маселе шаардык мэриянын коллегиясында дагы көтөрүлүп, эскертмелер берилген эле. Теманы Назгүл Ахунова улантат. Ош шаардык мэриясынын токтому боюнча автотоктомолорго унаасын койгон айдоочу 10 сомдон төлөөсү керек. Бирок унаа токтоочу жайларда токтомдо көрсөтүлгөн сумманы эмес, андан 2 эсе көп акчаны талап кылып жатканын айдоочулар айтышат. Туруп калганда 20 сом алышат. Эми 20 сом десе 20 сом, 10 сом десе 10 сом беребиз да. Талаш албайбыз да 10 сомду. Каладагы борбордук базардын айланма жолундагы унаа токтоочу жай шаардык муниципалдык менчикке карайт. Мында күнүнө болжол менен 150дөн ашын унаа коюлат. Жүргүнчүлөрдү ташуу менен алектенген таксисттер бул жерде 20 сомдон алышып, бирок төлөнгөн сумма боюнча квитанция бербейт дешет. Аны телевидениядан ачык айтылбасын билдиришкенде, жашыруун тартууга мажбур болдук. Өз зорго тиричилик кылып, күнүнө 300 сом, 400 сом Ал эми мындагы унаа көзөмөлдөөчү кызматкерлер айдоочулардын 20 сомдон төлөп жатабыз дегенин төгүнгө чыгарышты. Чын төгүнүн билүү үчүн биздин чыгармачыл топ кызматтык унаабыз менен жашыруун байкоо салып көрдүк. Бирок камераны байкап калган көзөмөлдөөчү силерден 10 сом гана алабыз деп кырдаалдан чыкты. Бирок төлөнгөн суммага чын эле квитанция бербеди. 10 сомдон алган акасыздар. 10 сом. Гөнчө сурабайт да кыскасы. Квитанция деп, жокса биз квитанцияны алдын берсеге, мында шап-шап алдын бер, жаз берип коет. Алдын бербейт. Качан мында чыгып, бурулуп кетатканда берип коет. Квитанцияны калмаган боюнча кала бересиң. Автотоктомолор күнү-түнү иштөөчү жана күндүзгү болуп экиге бөлүнөт. Шаар боюнча күнү-түнү иштеген 14 унаа токтоочу жай бар. Ал эми күндүзгү токтоочу жайлардан 26. Күндүзгү убактылуу токтоочу жайлардын 18 автотоктомолор дирекциясына карайт. Дирекция жетекчилигине эмне себептен 20 сомдон төлөнүп жатат деген суроо менен кайрылдык. 20 сомдон деген бул бизде андай көчөдө парковкадан 20 сом алынбайт. 10 сомдон гана алынат. Анан частный секторлор бар, частный секторлордон 20 сомдон алынат. Азыр угуп атам, ушундай чараларды дагы колдонуп атабыз. Себеби ошол мезгилде эле ошол өзүбүз дагы атайын комиссия түзүп, бүгүнкү күндө текшерүү иштерин жүргүзүп атабыз. Эгерде кимде ким 20 сомдон алып аткан болсо, ошол бизде иштеген жумушчуга чара колдонуп атат. Бул маселе шаардык мэриянын 9 айлык коллегиясында да көтөрүлүп, автотоктомолор боюнча дирекциянын жетекчилигине эскертүүлөр берилген. Ошондой эле шаар казынасына каражатты аз түшүрүп жатканы сынга алынган. Белгиленген план боюнча 1 жылда 1,5 миллион сомго жакын сумма төгүү керек. Жылдын жыйынтыкталышына 2 ай калганы менен салык кызматына 900 миң сомго жакын гана акча жыйналган. Себеби келип машинасын коет, 10 сом акчаны төлөйт, бири дагы квитанция сурабайт. Бул деген квитанция сурабагандан кийин, квитанция албагандан кийин бул сол чөнтөгө түшүчү акча болуп калып атат да. Эгер ошол машинанын ээси, ар бир машинанын ээси келип туруп ошол стоянкага койгондон кийин, ошол стоянка акысын төлөгөндөн кийин, ошонун квитанциясын алса, бул деген эч кандай жандай коррупциялык жол эмес. Болбосо анда сол чөнтөгө түшпөй турган, туура шаардын бюджетине келип түшүүчү акча. Автотоктомолор дирекциясы болсо башкы милдетибиз унаанын коопсуздугун сактоо. Ал эми казынага каражат төгүү кошумча ишибиз дейт. Белгилей кетсек, автотоктомолор дирекциясы шаар бюджетине айына 70 миң сом түшүрөт. Азыр кала бийлиги казынага 2 эсе көп төлөө тапшырмасын койгон. Назгүл Ахунова, Самат Пратов, Ынтымак. Кыргызстанда тигүүчүлүк тармак солгундай баштады. Бул тууралуу экономика министри Темир Сараевдин быйылкы 10 айдын жыйынтыгы боюнча жасалган баяндамасында айтылат. Маалыматка ылайык, тигүүчүлүк тармагында өндүрүлгөн товарлар өткөн жылга салыштырмалуу 18% аз. Сыртка импорт кылуу да азайды. Министр буга Орусия менен Казакстандын экономикасынын төмөндөшүн жана чет элдик түз инвестиция агымынын кыскарышын себеп кылып көрсөткөн. Баяндамада айтылгандай, экономиканын бардык секторлорунда жыл башынан бери эле төмөндөө тенденциясы байкалып жатат. Бажы көзөмөлүнүн күчөшү жана Ошко газдын келбей калышы да буга негиз болууда. Жалал Абадда дыйкандар экинчи түшүмүн ала баштады. Жай бою кетмен көтөрүп,
Ак эмгек менен эгин эгип, үй бүлө баккан дыйкандар эгиндерин жыйнап, кышка камылгаларын орундатып жатышат. Кененирээк аймактык кабарчыбыз Талгат Бакиевдин материалында. Базаркоргон районунун тургуну Абдыманап Керимбердиев көп жылдардан бери дыйканчылык менен алектенип, өз үй бүлөсүн багып келет. Ал жалпы 40 сотук жерди иштетет. Буга чейин пахта түйшүмүн эгип келчү, бирок пахтанын аркы дыйкандардын эмгегин актабай калгандыктан 2 жылдан бери чеснок жана сабиз эгүүгө өткөн. Анан онун ордуна сабиз эктим, экинчи асылды. Кудайга шүкүр күндөр жакшы, суу дагы жакшы болду. Экинчи асылдагы жыйнаштырып мана алып кетип атабыз. Жакшы барды. Ооба, жакшы эле каптап атат эми. Жер дагы, базар баасы дагы каптап атат. Элге дагы жакшы, дыйканчылыкка дагы жакшы. Ал эми түйшүмүн жыйнаган дыйкандардын көпчүлүгү базарларда жашылчаларды сатуу менен алек. Балар былтырга караганда сал ылдыйраак болуп, аларман өзүнө жакканын алып атат. Баба дыйкандар буудай эгинин анчайын деле себе албай калышты. Анткени эгин талага жакын айылдардын малдары даны өсүмдүктөрдүн өсүшүнө тоскоолдук кылып турушкан. Ал себептен мындагылар жалаң жашылча тигүүгө өтүшкөн. Облустун Сузак, Нокен, Базаркоргон жана Аксы райондорунун дыйкандары жыл ичинде 2 түйшүм алууга аракеттерин көрүшүүдө. Экинчи түйшүм алуу 51% аткарылууда. Мындай көрсөткүч облус элинин экономикасынын жана азык-түлүк менен камсыз болушуна жакшы өбөлгө болууда дейт. Бизге айыл чарбасынын талаачылык тармагы негизги орундарда ээлеп турат. Биздин областын аймагында быйылкы жылы структурага ылайык 148 400 гектардан ашуун жер айдалып, ар кандай да себилди. Жылдан жылга бизде чын буудай талаалары кыскарып атат. Быйылкы жылы биз негизинен буудайдан, арпадан дүң жыйым азайды. Жер аянтын азайганы байсып. Бирок жашылча менен бакча көбөйдү да. Жалал Абад облусунун район шаарларындагы дыйканчылык быйылкы жылы 103% түзүү менен аткарылды. Бул мурунку жылдарга салыштырмалуу бир топ жакшы аракеттер көрүлгөндүгүн адистер айтышууда. Талгат Бакиев, Темирбек Жакыпов, Ынтымак, Жалал Абад облусу. Келерки жылдын апрелинде Токтогул суу сактагычында 7,1 миллиард куб метрден ашпаган суу калат. Мындай божомолду бүгүн энергетика министрлигинен билдиришти. 6,5 миллиард куб метр акыркы чек катары эсептелип, ГЭСтин түтүктөрү иштебей калат. Азырынча энергетика тармагы гидроресурстардын эсебинен жашап атат. Бирок 2,4 миллиард киловатт саат тартыштыктан улам жылуулук станцияларынын кубатын күчөтүп жатабыз, дешти министрликтен. Адистер энергетикалык каатчылык келерки жылы күч аларын байма-бай белгилеп келет. Эми алкоголь ичимдиктерин сатуучулар жаш алармандардын документин талап кылышы мүмкүн. Тиешелүү мыйзам долбоору бүгүн 3-чү окууда социалдык комитетте жактырылды. Демилгечи Дастан Бекешевдин айтымында дүкөнчү алкоголь ичимдигин сатып жатып, жашы жетелектердин документин суроого милдеттендирилет. Эгер сатуучу баланын документин сурабаса 1000 сом, алкоголду сатып жиберсе 5000 сомго айыпка жыгылат. Мындан сырткары соода жайлары алкоголдун зыяны тууралуу маалыматтарды жайгаштырышы шарт, болбосо 3000 сом айып пул салынат. Эми бул мыйзам парламенттин кароосуна жиберилди. Азыр болсо дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Аны кесиптешим Мырзайым Жанибек кызы даярдаган. Ислам мамлекети тобу Анбарда дагы 36 сунниттин өмүрүн кыйды. Жергиликтүү суннит уру башчыларынын билдиргенине караганда, Ислам мамлекети тобунун согушкерлери бүгүн атып салган кеминде 36 кишинин 29-у эркек, 4-өө аял, 3-өө жаш бала. Окуя Ирактын батышындагы Анбар провинциясынын Расалма деген кыштагында болгон. АКШ баштаган коалициянын аба соккуларына карабай, Ислам мамлекети тобунун согушкерлери акыркы апталарда Анбар провинциясында жаңы аймактарды ээлей баштады. Түркия жээктериндеги Кара деңизде мыйзамсыз иммигранттарды алып Румынияга бараткан кеме чөгүп кетти. Андан кеминде 23 адам мерт кеткени кабарланууда. Баары болуп транспортто 40 качкындар, алардын басымдуусу оогандыктар болгон. 6 жүргүнчүнү сактап калууга мүмкүн болду. Түркия басылмалары качкындардын ар бири көздөгөн жерине жетүү үчүн аткезчилерге 7000 евродон төлөп беришкенин кабарлады.
Өздөрүн элдик республика деп жарыялаган Донецк менен Луганскта шайлоолордун жыйынтыктары чыгарылды. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматында учурдагы лидерлер Донецктин премьер-министри Александр Захарченко менен Лугансктын башчысы Игорь Плотницкий жеңишке жетишти. Алар жетектеген кыймылдар парламенттик шайлоодо да алдыга озуп чыкты. Бул шайлоолорду мыйзамсыз деп эсептеген Украинанын коопсуздук кызматы мамлекеттик бийликти басып алуу беренеси менен кылмыш ишин козгоду. Россия болсо бул эки аймактагы элдин эркин тандоосун сыйларын айтып, Киев менен Донбасстын өкүлдөрү ортосунда диалог түзүүгө даярдыгын билдирди. Сауд Аравиянын чыгышында белгисиз адамдар тынч жашоочуларга карата ок чыгарды. Натыйжада 5 адам мерт кетип, 9 жаракат алган. Беткап тагынган 3 адам мылтык жана тапанчалардан имараттан чыгып келаткан адамдарды аткылаган. Окуя териштирилип жатат. Канада өкмөтү Эбола вирусуна каршы дары-дармек иштеп чыгууга $20 миллион ашык каражат бөлөт. Коркунучтуу дарт бул өлкөгө келип калышын утурлап, канадалыктар вакцинанын запасын камдап жатат. Мындагы лабораториянын биринде окумуштуулар ZMapp эксперименталдык дарысын сынап жатат. Эске сала кетсек, Эболаны жуктурган 14 миңдей адамдын 5 миңдейи бүгүнкү күнгө карата каза тапты. Израиль Газа тилкеси менен 2 чек-ара бекетин жаап салды. Чектөө Палестин анклавынан ракета учурулуп, Израиль аймагында жарылгандан кийин киргизилген. Жарылуудан курмандыктар жок. Бул 16 сентябрдан бери Газа тилкесинен Израилге карай атылган соккунун алгачкысы. Тегеран соту 25 жаштагы Гончех Гавами аттуу кызды башкаруу системасына каршы үгүт жүргүзгөн деп айыптагып, 1 жылга эркинен ажыратты. Ал кыз өткөн жылы Иран менен Италиянын эркектер командаларынын волейболдук беттешине кирүүгө аракеттенгенде кармалган. Гаваминин Иран менен Британиянын 2 жарандыгы бар. Мындан улам Британиянын тышкы иштер министрлиги сот чечимине тынчсыздануусун билдирди. Египетте белгилүү болгон экстремисттик топ Ансар Бейт Аль-Магдис ислам мамлекети согушчандарына кошулганын жарыялады. Ансар Бейт Аль-Магдис тобунун өкүлдөрү көбүнчө Синай жарым аралында жүрүшөт. Алар Каирде исламчылардын ишмердүүлүгүн токтоткондон кийин активдешкен. Андан бери согушчандар аскер жана күзөт бекеттерин аткылап келет. Өкүлдөр палатасынын 435 мүчөсү жана 36 сенатор, ошондой эле 36 штаттын губернатору шайланат. Республикачылар партиясы Конгресстин 2 палатасына тең көпчүлүктү алат деп болгонуда. Азыр 100 орундуу сенатта демократтар үстөмдүк кылат. Сенатта көпчүлүккө ээ болуу үчүн республикачылар 6 мандат кошумча алууга тийиш. Эгер республикачылар Конгресстин 2 палатасын контролдоп калса, демократ президент Барак Обамага бийликтеги акыркы 2 жылында өз сунуштарын Конгресстен өткөрүү кыйын болуп, саясий приоритеттерин өзгөртүүгө мажбур болот. Украинанын улуттук коопсуздук кеңеши Донбасстын айрым райондоруна берилген өзгөчө макамды алып салууну карап жатат. Бул мыйзам жикчилдер көзөмөл кылган аймактарда башкаруунун өзгөчө тартибин киргизген эле. Жекшембиде Луганск менен Донецкте өткөн шайлоолор Минск макулдашуусуна каршы келет деген расмий Киев тандоо Украин мыйзамдары боюнча өтүш керектигин белгилөөдө. Өз алдынча өткөн шайлоолор көп аракет менен курулуп жаткан аймактагы тынчтыкты бузаары айтылды. Ош шаарында ички мигранттарды жашаган жери боюнча каттоо калуу механизми иштелип чыкты. Адвокаси борбордон билдиришкендей, расмий маалыматтар боюнча Ошто 250 миңдей ички мигрант жашайт. Бирок иш жүзүндө бул сандар 2 эсеге көп болушу мүмкүн. Алар мамлекет тарабынан берилчү ар кандай жеңилдиктерди, укуктарын пайдалана албай келет. Ички мигранттарды каттоо калуу механизмине аймактык комитеттер, үй башчылары тартылып, алар жашоочулардын маалыматын чогултат. Эгер ички мигрант убактылуу болсо да каттоо калынса, жашаган жери боюнча медициналык тейлөөгө, балдарын бала бакчага, мектепке жайгаштырууга, шайлоолорго катышууга укугу сакталат. Алардын муктаждыктары жергиликтүү бийлик тарабынан эске алынат дешет укук коргоочулар. Бүгүнкү күнгө алынган негизги жаңылыктар мына ушулар болду. Сиздер ушул жана башка маалыматтарды Ынтымак Чекит KG сайтынан көрө аласыздар. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча аман болуңуздар. Кыргыз гидрометинин билдирүүсү боюнча абанын температурасы эртең Баткен облусунда түнгүсүн 2-7 градус, ал эми күндүз 12-17 градус жылуу. Ош облусунда түнгүсүн 2-7 градус, күндүз 13-18 градус. Эртең Жалал Абад облусунда түнгүсүн 2-7 градуска чейин, ал эми күндүз 13-18 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт.
Нарын облусунда түнкүсүн 5 градуска чейин суук, ал эми күндүз 5-10 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 5 градуска чейин, ал эми күндүз 10-15 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Эртең Ысык Көл облусунда түнкүсүн -1-4 градус, ал эми күндүз 6-11 градус. Чүй өрөөнүндө эртең түнкүсүн 2-7 градус, ал эми күндүз 12-17 градус жылуу болушу күтүлөт. Эртең Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт, батыштан соккон шамалдын дамды секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 5-7 градус, күндүз 15-17 градус болот. Эртең Ош шаарында жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы түнкүсүн 5-7 градус, ал эми күндүз 16-18 градус жылуу болушу күтүлөт.